Кудайдын чакырыгы 28 ноябрь. Бир туугандар, мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм. Болгону арттагын унутуп, алдыга умтулам. Павылдын каттарынан. Бул сөздөр жөн гана акылдуу кеңеш эмес. Бул руханий жашоонун принциби. Бул принцип бизди өткөн чактан бошотуп, алдыдагы максаттарга алып барат. Алдыга кадам ташташ үчүн арттагынын баарын кое бериш керек. Албетте, тарыхы, өткөн чагы жок адамдын келечеги жок деген сөз бар. Туура сөз. Бирок биз бул жерде өткөн чактагы каталар, жоготуулар, туура эмес мамилелер, оорулар тууралуу эскерүүлөр менен жашабаш керек деп жаткандыгыбыз. Кээ бирөөлөр кечеки жыгылуулар, башкалары кечеки жеңиштер менен жашашат. Анткени өткөн чак адамды байлап, алдыга жылдырбай кармап турчу чоң күчү бар. Арттагыны ташта дегендик таптакыр унутуп калуу эмес. Болгону өткөн нерселер азыркы учур чагыңа таасирин тийгизбеши керек. Ооба, кандай оор болгону эсиңде. Ооба, баягы кетирген каталарың эсиңде, жыгылууларың эсиңде. Бирок эми алар сенин жашоо жолуңа таасир этпейт. Жаңыга умтулалы, өткөн чактын бийлигинен бошонолу. Шайтан бизди өткөн чак менен кармайт. Билесиңби, өткөндө болбой калды эле го. Эсиңдеби? Ал сени алдап кетти эле го. Эсиңдеби? Баарын бузуп алгансың, кыла албайсың, дейт ал. Кудай болсо, баардыгын жаңы кылам. Каталарыңдын баарын деңиздин түбүнө ыргытам. Күнөөлөрүңдү эч качан кайра эстебейм, дейт. Ошондуктан өткөн жөнүндө өкүнүчтөрдү, күнөөлүү сезимдерди калтырып, кечире турган адамдарды кечирип, Кудай менен алдыга умтулалы.